Салам урматтуу достор, сиздер менен дагы биз темабызды улантабыз. Демек, TikTokто иштөөнүн дагы бир жолдорунун бири бул комментарийлерге өзүбүздүн ар кандай ссылкаларыбызды, телефон номерлерибизди жазуу. Кээ бир блогерлер, лидерлер бар, аябай сонун видеолор жазышат. Просмотрлар да көп. Мына мисалы үчүн могул жерде мына уктуп атканда 94 миң киши көрүптүр. 394 комментарий болуптур, көрдүңүздөр. 6 миңге жакын лайк басылыптыр. Бирок бул адам мына көптөн бери көптөн бери бул жерде жазган комментарийлерге жооп бербептир. Демек бул адам видео жасашка убактысы бар, бирок жооп бергенге убактысы жок. Анча-мынча өзүнүн лидерлери да жооп берип атыптыр, кээ бирлери мына ошойдон калып кетиптир. Мына ошого сиз ушундай анча-мынча блогерлердин комментарийлерин, эгерде просмотр көп болсо, видеолор көп болсо, карап койсоңуз болот. Алар реклама, видеону өзүнүн бизнес рекламалагандачы. Алардын убактысы жок, бирок сизде убакыт бар. Демек сиз аларды мисалы үчүн карабай калып ошойдон утулуп кетет. Мисалы үчүн караңыз, 8-inde мына 8-ай бул деген август болуп калабы. Августта же июль болуп калат. Ошол мезгилде жазган комментарийлерге дагы деле жооп бериле экен. Мына: кредиты до сих пор гашу, их задолбалось. У меня тоже раньше были долги, и я, мои ученики погасили кредиты. Но халявы нет. Нужно трудиться в нашем онлайн-бизнесе с нуля. Деп номерин таштап атам. Тоже так же хочется. Времени нет. Надо офлайн работать деп. А так буга деле мисалы үчүн на будущее жазып койсок болот. Мүмкүн эртең убактысы болгондо, мүмкүнчүлүк болгондо карап коет. Мына: пишите деп жазып койдум. Пишите на WhatsApp, с вами обсудим все подробности. Мына: мои 5 кредитов не дают мне деп дегенде мен пишите деп жазып койдум. Буга мен алдын ала мына могул жерде заметки дегенде көп шаблондор жазып койгом. Мына ушу шаблондорду көчүрүп жазып кетем. Мына: для того, чтобы узнать подробнее, у меня тоже раньше были кредиты, все подробности можете узнать. Окей, обязательно расскажем, хорошо, непременно расскажем, дейт. Окей, расскажем, научим, обо всем подробнее можем поговорить с вами. Мына ушуну копия кылам дагы, азыр ушу жака таштайм. Бирок бир комментарийди 3 жолу гана жазсаңыз болот. Ошон үчүн ар кандай комментарийлер жазган. Мүмкүн болсо 3 жолдан 3 подход кылып токтотуп коюңуз. Эгерде өзүңүздүн баракчаңыз болсо, сиз көп жооп берсеңиз. Менде мисалы үчүн бир видеом бар. Меникиде 65 000 просмотр болгон, 400ге жакын комментарий бар да, и 4000ге жакын лайк бар. Мына: хотелось бы также лежать и спать, научите дейт. Мына көрдүңүздөр. Эгерде өзүңүздүн баракчаңызга жооп берип атсаңыз, анда албетте 3 жолдан 3 подход кылып туруп, эртең менен бир жооп берем, кечкурун бир жооп берем. Эгерде көп жазып салсаңыз, сизде комментарийиңизди TikTok удалить эте баштайт. Спам жөнөтүп атты депчи. Мына ошон үчүн мен азыр ушу үчөөнү жөнөтөм, ушу менен токтотом. Ушу менен кечкурун кирип да жазып коем. Мына комментарийлерди мурун Instagramда жазсаңыз, азыр TikTokто жазып адам тапса болот. Болгону күчтүү ушул темада жакшы көрөрмандары көп, бирок жооп берген жетишпей аткан ушундай блогерлердин астына кирип жазсаңыз болот.